карталарга жана скидка болот. Байке, мен бирок скидка эмне экенин билбейм да. Досум, мен сага жардам берем. Макул, жардам бериңиз. Китептин баасы канча сом эле? Китептин баасы 480 сом болчу. 480 бул 100%. Китепке канча пайыз арзандатып болду эле? Китепке 20% арзандатып болгон. Анда пайыздын артына пайыз жазылат. Анда бизге 20% баасы белгисиз. Анда белгисиз санды x деп алабыз. Анда биз кайчылар бөлөбүз. 100 бөлүнүп x барабар 480 бөлүнүп 20. Анда x барабар 480 бөлүнүп 20 бөлүп 100. Бул жерден ордонду кыскартып көрсөк болот. Эми 48-ди 2-ге бөлөбүз. Көбөйт көрсөк. Анда биздин баштапкы сомубуз канча эле? 480. Анда 480ден 20 x канча болду? 96. 480. 384. Анда 20% арзандатып болгондо сен китепти 384 сомго сатып аласың. Рахмат. Жакшы түшүндүңбү? Ооба, жакшы түшүндүм. Рахмат. Эми пайызды билдиңиз, макулбу? Мен скидка эмне экенин түшүндүм. Рахмат.